Бактыгүл Иманбек кызы. Айтса кошомат дейсиңер, айтпай шүг олтурайын десем, кубанычым койнума батпай дердеңдеп араң гана бир күн чыдадым го. Менин президентимчи, ооба, президент Садыр Жапаров жазуучулар биримдигинин 1,5 миллион карызын жойдуруптур. Ал эле турмак, жазуучулар үчүн атайын эң сонун имарат куруп берүүгө сөз бериптир. Алган эмес. Керек болсо жазуучулардын гонорар маселесин дагы кийинки жылдын бюджетине киргизүүгө тапшырма бериптир. Кудайымдын кулагы сүйүнсүн. Бул маселе боюнча жазуучулар канчалаган жылдар бою тилдери тешилгиче бардык эле бийликке кайрылып келишкен. Анын арасында мен да бар элем. Жазуучулардын атынан жана өзүмдүн атыман президентке терең ыраазычылык билдирем. Азаматсыз. Чын-чынында илимпоздорду, жазуучуларды, тарыхчы, спортчу дей койчу бардык таланттууларды шыгына шык берип, баалап, бапестеп, башынан сылап дем берген алгачкы президент Садыр Жапаров болду. Ким танат? Постумдун акырына былтыркы мен так эле ушул жазуучулар боюнча нааразычылык постумду архивден алып жүктөп койдум. Жөн эле дердеңдеп жаткан жокмун. Далил болсун. Улуттук идеология. Яды, чын элеби, анда эле аягына чейин терикпей чычалабай чындыкты окуп алыңыздар. Жазуучулар азыр эмне үчүн блогер, акындар эмне үчүн азыр тамада, эмне үчүн адабият өксүп калды, эмне үчүн адабият менен бирге маданият өксүп турат. Анткени мамлекет ыр, чыгарма, повесть, аңгеме, пьеса жазгандарга, анан аларды иштеп чыгып, сахнага алып чыгуучуларга бир тыйын да бөлбөйт. Акындар буйрутма ыр жазат. Жазуучулар буйрутма макала жазат. Кодулдардын мурду саясатта акчага маскара болууга даптаяр. Ырчылар чөнтөгүнү жарыша ыр жаздырат. Айтор баары курсагынын камын көрүүдө. Болбосо кантет эле. Ачка өлүп берет беле, бала бакыра деген бар. Жетип жетпеген көрөк аттын кысымында налыки ырлар, налыки чыгармалар гана жаралат. Издөөнү жок койсо болот. Мурункудай мамлекеттик сыйлыгы үчүн тирешүү, мамлекеттик жөнөткөн курорттордо жатып жазылган, жан эргиткен, биринен бири өткөн баалуу чыгармалар жок азыр. Маданият деселе манас, көкбөрү, улак, той, аш, кооз, кош этек, көнөк, кызык. Анан каяктагы улуттук идеология жөнүндө кеп козголуп жатат. Улуттук идеология деп парад уюштурсаң дагы улуттук идеология түзүлбөйт. Ойчулдарың, акындарың, жазуучуларың, илимпоздоруң каралбай ачка олтурганда, көрөк аттын айынан жазуучуң жалданма блогер, акынның той алып барган тамада болуп турганда каяктагы улуттук идеология. Маданият министрине коңгуроо. Эстер алып иштеп өткөрүп берген Таттыбүбү Турсунбаева, Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмоновдорду бетине кармап көтөрүп чаап, өткөн чак менен сыймыктанып, майрамдап жүрө бербей, учур чактын 2020 жылдардын Алыкул, Чыңгыз, Таттыбүбүлөрүнө шарт түзүп, келечек муунга боштук калтырбай, маданияттын тарыхын жазып берсин. Карап турсам баягы жазмакер менен төкмөлөр ток болбосо улуттук идеология түзүлбөйт. Эл экиге бөлүнүп, араб менен батыштын карама-каршы идеологиясын сүрөп, бирибиз менен бирибиз чабышып жүрүп өтүп кетебиз. Болочокко бирдеме калтыралы, бурадар. Төмөнкү жазуучулар үйүнүн кейпин карагыла. Каражат жок эмиш. Ак үйдө 120 чоң курсактардын ар биринин креслосу эле 200 000 сомдон турат. 120нын көчүгүнүн жайлуулугу маанилүүбү же ушинтип майдаланып уюмга бөлүнүп, улут катары жок болуп кетүү коркунучун алдын алган демилге маанилүүбү? With